Bismillah, velhamdülillah, vessalatu vesselamu ala Rasulillah. Sүйікті бір туған, бүгінгі сабағымыздың темасы Рамазан жана дос. Оба, сіз жөнінде, барып жөнінде, достору жөнінде, сіздің досыңыз, сіз кімдір біреуге доссыз. Ал сізге қандай дос, сіз аға қандай доссыз. Алғач, мен Рамазан деген дос жөнінде сөйлегім келді. Мен егерде сіздердің үйіңіздерге бір айға барып қалсам, ынақ болуыз, сырдаш болуыз, таныш, билиш болуыз, кетерде үзіл албай, жалт-жалт қарап, дағы бір күн тұрбайсыз деп, чын жүректен достошқандар үзіл албай қиналады. Келіп тұрыңызшы дейбіз, хабарлашып тұралычы деп телефон алмашабыз, қатташып қалабыз. Чындап айтқанда мен үшін ыйык Рамазан ай ешкім жана еш нәрсеге алмаштырғыс ең ыйык, ең жақын дос. Анткени маңа Рамазандай сабақ бере тұрған бір да дос табыл элек. Сізді Рамазанды жақшы дос тұтың. Қапаланып қалбасын. Сізден көңілі орып қалбасын. Бирок Рамазан ешкімге арызданбайды. Мұноғыл дос мені қапа қылды деп. Анткени далай қылымдарды қарытып келсе деле, ечен деген адамдар Рамазанды қол шилтеп қордап қойса деле, алар жөнінде Рамазан бізге эч нерсе деп сүйлөгөн жок, сүйлөбөйт дагы. Анткени ал сырды бекем сактоочу дос. Ошондой дос бололу келгиле. Дос деген وليست الصداقة بكثرة المجالسات ولا بتبادل الرسائل والمضاحكات. Дос деген ал Facebook, Instagram, Одноклассник, Twitter'dегі достор дос емес. Анда жөн эле сізден бір нәрсені оқып пайдаланып, учуру келгенде сіздің жамандығыңызды жайып жибере турган инсандар отурат. Дос болгондо сіз мүдүрүлүп калсаңыз, сізден мурда жыгыла турган, сүйүнсөңүз сизге кошулуп кашка тишин көрсөтө турган эң мыкты инсанды дос кылың. Дос дегенде ал сіздің жаназаңызда ең бірінші сафта тұрып, көзінен аққан жаш егінен ылдый тамчылап, табутыңыздың бір бурчын қармағанда, Аллахумма гфирлах, Аллахумма гфирлах, ей Раббим, мүріме көтеріп бара жатқан досымды кечиресің, сен кечирүүчүсүң, кечирүүнү жакшы көрөсүң, кечиргенге кудуреттүүсүң, менің досымның күнөөсүн кечиргин деп, сізді жерге жашырғандан кейін дағы кете албай, үзіл албай, қадамдары шилтенбей, ошол жерде отырып қала тұрған досты таңдаң. Дос Құр'анда эмне деп келділі? Дос жөнінде Аллах Таала бір аятта жеткире айтты. Эми угуп туруң. Estağfurullah billah. يوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. صدق الله العظيم. Zalim kıyamatta bir de oң kolunun mancaların, bir de sol kolunun mancaların, bir de bileklerin tiştep, şunçalık vurutup, kan çıgara kırka kesip, tiştep durat. Ey mağa ökünüç bolsun, amanat dünyada жүрgende Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'din izinin ele, çığırnan ile basbap mında. Nege mınday azgırıldım dep ökünüşten ulam al kolların tişte gelip durat. Emnege
Allah zalim деп başladı. Zalim de biröөгө korдук көргөзгөндү, жала жапканды, жамандык кылган инсанды айтат. Biröөгө күн көрсөтпөгөн инсанды айтат. Бул залим biröөгө эмес, өзүнө өзү күн көрсөтпөдү. Өзүнө өзү жамандык кылды. Бул дүйнөдө жүргөндө жакшы жолду тандаган жок. Жалаң өзүн намаздан, зикирден, Курандан алыс кала турган досторду тандады. Анткени ал өзүнө өзү жамандык кылды. يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني Ey maga ökünüç bolsun. Tübü jok ökünüç bolsun. Balançаны дос кылбай эле койсом болмок экен эле да. Oşonu dost kılarım menen, al meni Allah'ta zikir kılıp estөөдөн, namaz okuudan, oroza tutuudan, Kur'an'da baraktap tilavat kılıp okuudan, jana başka mıktı, izgi, jakşı işlerde jasoodan, oşol dost meni alagdı kılıp tosup, alaksytyp koydu da. Ey maga ökünüç bolsun, oşonda oşonun etегин кармабай эле койбой, oşonu ээрчибей эле койбой, oşonu dosum debe эле койбой, oşonu dost tutpay койбой, мына жыйынтыгын көрүп атам деп дозокко буйрулган инсан, жаман досу аркылуу дозокулук болорун билген инсан, ошондо көз ачылып, аттиң арман кылып өкүнөт. وكان الشيطان للإنسان خذولا صدق الله العظيم. Аныгында шайтан адамды азгырып шерменде кыла турган. İnsan sizdi жаман дос аркылуу азгырып коет. Ал жаман дос шайтандын эң жакын досу эле. Siz шайтандын досу болдуңуз, демек siz эми шайтандын досусуз. Кудай сактасын. Андайлардан Кудай сактасын. Жаман инсанды дос тутуу менен шайтандын досу болосуз. Кудай сактасын. Мына Кур'ан дос жөнүндө эмне деди экен? Дос кандай болуш керек? Айрыкча Рамазандагы дос сизге Рамазан жөнүндө эскертүүлөрдү берип, бүгүн канча пара, канча бөлүк Кур'ан окудуңуз, канча барак, Кур'анды барактап окуй алдыңыз, канча жолу салават, канча жолу зикир айтып толтурдуңуз, тахажжуд кандай болду? Саждада шолокто ыйладыңызбы? Дуаңыздын бир бурчуна, бир кычыгына мени кошо алдыңызбы? Деп сурап, бирок сизди 24 саат бою дуасында унутпаган достор бар. Не бир окмуш мыкты достор бар. Дос болуш үчүн математика терминдерин билиши керек. Кошуу, кемитүү, көбөйтүү жана бөлүү. Кошуу. Сиз досуңуз кубанып турганда анын кубанычына кошулуң. Математикадагы кошуу терминин колдонуп туруп. Математика терминин мыкты билген инсан ал эң жакшы дос боло алат, бирок ал ыймандуу болсо. Анын башына кайгы келип турган мезгилде кемитүү терминин колдонуп, анын жанында отуруп, кайгысын кемиткенге аракет кылың. Субханалла. Сүйүнүч, шаттык, ийгилиги бар болуп турган мезгилде жанына барыңдагы көбөйтүү деген терминди колдонуп, анын ийгилигин дагы коштоп, колдоп, жардам берип көбөйтүң. Башына кайгы иш түшүп, атасынан, апасынан, же кара чечекей уул кызынан, же жаздык кылаш жарынан, же бир туугандан ажырап турган учурда бөлүү деген терминди колдонуп, анын азасын бөлүшүң. Терминдерди алмаштырып, кошо турган жерде кемитүү, бөлө турган жерде көбөйтүүнү колдонуп алып, шоруңуз кайнамасын.
Дос ал жөнүндө Аллах Таала астагы билем. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. صدق الله العظيم. Kıyamatta dostlar biri-birine düşman çıgat. Ey Rabbim, tozakka girişime mınogul dostlar sebepçi boldu. Anken men uşulardı dost tutkandan başlap, sağa namaz uçurunda okuy alбай kaldım, jalını alбай kaldım, orozonu arganday tuttum. Ankeni menin orozomdun buzuluşuna uşular sebepçi dep dostlar. Bul dünyadagi mansap dostlar, ayal dostlar, akça dostlar, dünya dostlar bir-birine düşman çıkar. İllel muttaqin. Bul dünyada Allah razılığı üçün dostlaşkanlar. Çınığı müminler al jerde dagı bir-birini kuvattap durat. Ya Rab, ey jaratkan Allah, kana menin dosum. Menin dosum beyişte görünbeyt ko. Dep alar bir-birin beyişte dagı koldap duruşat. Oşan üçün ezelten tabiinlerin doğrunan bir nakıl gep kalgan. Dost bolsoңor Said menen Said dey dost bolgula dep. Saad menen Said dey dost bolgula. Said dey dost bolgula. Ökö şunçalık ınak dost ele. Elder alardın dostluğuna uşunçalık tam şanışıp ekönü tamsil kılıp söyleşçü. Bir gün ökö sapardan gele jattı. Ayılga girip kaldı. El, dostlar gele jatat, eki dost dep, uçuraşuga kamınıp atkanda, nöşürlügün katu jağan jağından ulam, saydan gelgen selden ötöbüz dep atıp, eki öteň akıp ketti. Karap turgan el aң-taң kaldı, oy gokuy dep ızıçuga düşüp, say boylap çuruk kaçtı. Bir okumda birösün karmap bileginen tartıp alıştı selden alıp çıkkanda Saad'tın kolun karmaşıptır. Saad ale selden çıkpay turup, dosum Said kayakta? Al çıgılek, emisini çıkaralı da anı da akmalap atşat, izdep atşat. Saad aytты. Al çıkmayınca men çıkpaymın dep kayara selge boyun urdu. Said'ti tutup çıkıştı. Karagıla. Anı tutup çıkkanda Saad dostum çıktı dediler. Yok, al sizdi çıkmayınca çıkmayım dedi. Yok, men al çıkmayınca çıkmayım dep Allah selge boyun urdu. Jıyıntığında ekiге bölünüp el ökönü teң birde surup çıkıştı. Albatta tirүү. Maneke dost. Dost dep uşun aytsa bolat. Emi elestetiň. Siz kimdir birülörgө kanday dostsuz da sizdin dostlarımız kanday. Oşan üçün bardı ulutta ukumdan tukumga kalıp kele jatkan bir söz var. Dosuňuzdun kim ekenin aytsaňız, men sizdin kim ekeniňizdi dana jetkirip aytıp bere alam degen. Aytıňız. Siz dosuňuz jönündө süйлep berbeýsizbi? Men silerdi barıňardy dost tuttum. Soro, meni dost kabul ala alasyňarby? Men silerge dost bolup bere alamby? Dostlukka jaraýynby çyn ele? Jali synyňardan ötelekmenbi? Aytkylaçy. Meni kim dost kıla alat? Men silerdi dost tuttum. Çındap Allah razılığı için dost tuttum. Subhanallah. Karabaysızbı. Dost ar kaçan, ar jerde kanday abalda bolbosun, dosunun kim ekendigine karabastan turup nasihat aytış gerek. Göňüli orup kalbas beken dep jap jaşırbaş gerek. Kur'an'da Kahf suresi var. Estağfurullah billah. Oşol jerde iki dostun bağı jönündө jana iki dost jönündө söz ketip bardat. Oşonda bağının mömösü baktap, şaktap, öte mol tüşüm alıp tüşümü köp bolgon
достун сөзүнө кедей, кембагал, жакыр досу бетине моминтип айтты. Астагфируллах. أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا صدق الله العظيم. Ey dostum, akılına gelbeysin be. Nege mınça boğuzlanıp tekeberdenesin? Kerek bolsa baylık jagынан senden alda kança öyde jogorу turgandar bar. Bolbogon bir bakçana dayanıp tekeberdenesin. Emne? Topraktan, andan keyin jiyirken içtü bir tamçı sudan jaratıp, anan sök kılıp, sökü yet giygizip, tik turguzup, kelbet berip, jaratıp, dünyöge bastırıp koygan Rabbine küfürlük kılıp atasın be. Akılına gelbeysin be. Ne mınça tekeberlenesin? Dep kedey dosu, bay dosun jemelegen. Dosko dos nasat aytkanda, iğne menen sayganday, uğurta aytiş gerek. Oşonda al çınıgı dos. Egerde jaşırıp koya turgan bolsa, anda al dos emes, al hain, al kıyanatçı. Uşunu aytpay koysam, dagı bir jerde jasap uşul kılığın. Bir şeremedesi çıksaken degendigi al. Wala tusahibenne kezzâbe. Jalgançı menen dostlaşma. Fe innehu kes-sarab yuba'id minkel qarib ve yuqarrib minkel ba'id. Ankene al jalgançı zakım siyaktı. Zakım. Sağa jakındı alыс, alысты jakın kılıp görsetöt. Anın tilini şembe. Zakım degen аптаптуу мээ кайнаткан ысыкта жолго чыкканыңызда тээ тияктан сууга окшош нерсе көрүнөт. Барсаңыз ал суу эмес, ал жалганчы. Жалганчы ушинтип сизди азгырат. Вала тусахибанна ахмак. Акмак менен достошпо. Fa innahu yurid an yanfa'ak fa yadarrak. Анткени ал сизге пайда берем деп аракет кылышы мүмкүн, бирок ал сөз түрдө жыйынтыгына сизге зыян берет. Ахмак ким? Акмак, аркем арганда түшүнөт. Акмак деген ал ушундай, эки бир тууган бар эле. Бирөөсүнүн бою узун, бирөөсүнүн бою кыска. Бою узундун мойнунда дайым чоң мончок илинип жүрөт эле. Дайым ошонусун түшүрчү эмес. Кичинесинин мойнунда кичинекей шуру мончоктор тагылып эле. Кичинекей берчи мончоғыны бір тағынып көрейінсе берчү емес, тақыр берчү емес. Чоңына қарағанда кичинесінің ақылы біраз жақшырақ эле. Bir күні түні уктап атышып, кичинекейи чоң ағасының мойнындағы чоң мончоқты алып мойнына илип, өзүнүн кичинекей мончоғын ағасы мойнына илип койду. Эртең менен туруп, мойнундағы кичинекей мончоқты көргөн бой узун ағасы инисин ойготуп, сен мен болуп калыпсың го, ошондо мен ким болом деген акмак. Ушундай акмакты дос тутпа деп атат. Вала тусахибна кати'a рахим. Туган уругу менен үзүл-кесил кылып, таарнышып, кектешип, катташпай жүргөн инсан менен такыр достошпа. فإن وجدته ملعونا في كتاب الله في 3 مواضع. Керек болсо мен туган уругу менен катташпаган инсанды Аллахтын китеби болгон Кур'анда 3 жерде Алланын каргышы тийсин деген жерин окудум. Эч качан булар менен достошпа. Досторуңуздун арасында мындайлар жок бекен? Эгер болсо, кимдир бирөөсүн сызаарсыз. Достук укугу. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem dostluktu kantip düşündürdü. Peygamber "La tedhulunal cennete hatta tu'minun." İmandı bolmayınca beyişke gire albaysınlar. Beyişke girүүнүн bir şartı imandı boluşuңар kerek. Ve la tu'minu hatta tahabbu. İmandı boluş üçün emni boluş kerek? Bir-biriňerdi dost tutup
Allah жолунда жакшы көрмөйүнчө ыймандуу боло албайсыңар. Пайгамбар айтты. Awala adullukum ala shay'in idha fa'altumuhu tahabbtum. Келгиле мен силерге бир оңой эле нерсени үйрөтөйүн. Мен үйрөткөн нерсени жасасаңар, достошосуңар. Достугуңар бекем болот. Ортоңордо сүйүүңөр күчөйт. Жыйынтыгында ыймандуу болосуңар. Ыймандуу болуп бейишке татыктуу болосуңар. Сахабалар: "Я Расул, ал эмне? Я Расул, айта салбайсызбы? Ал эмне?" Пайгамбар: "Афшус салама байнакум. Ассаламу алейкум" да саламды жеткизе, угуза айткыла. Достор бири-бириңер менен саламдашкыла. Гектешпегиле. Тескери карабагыла. Достук ал салам менен. Көпкө саламдашпаган достор бири-биринен күмөнсүрөй баштайт. Чалбаганына, жазбаганына караганда бул бир мандем бар деп. İmam Ebu Cafer As-Sadiq, Allah andan razı olsun. Aleyke bi sohbeh men izâ sahibtehu zânek. Dostlaşkanda munogul nerselerge göngül bur. Siz dost tuta turgan insan, al sizdi arganday жерди көркөмдүү, коз, sulu, sürdüğü kılıp görsete turgan insan bolsun. Ve in khadimte sanak. Eğer de siz emgek kılıp, iş jasap, ağa gömök görsetip, jardam kılıp, kızmat kılsanız, sizin okuğunuzu tebelebey turgan, sizin okuğunuzu saktap, arkanızdan uşak süylebey turgan, jasagan işinizde mınday eken dep, kemçildigin aytbay turgan insan menen dostuşun. Ve in nezelet bik hace a'anek. Siz muhtaç bolup turgan uçurda sizge jardam bere turgan insan menen dostuşun. Ve in sa'altahu a'tak. Sorasanız bere turgan. Ve in taraktahu ra'ak. Eğer de anı köp wagtga taştap kete turgan bolsanız, kıyanat kılbay, okuğunuzu saktap tura turgan insan bolsun. Ve in ra'a hasana azharaha. Sizden jakşı nerseni görse dayo jayıp elge maqtay turgan. Ve in ra'a seyyiaten sataraha. Sizden bir kemçilikti görse jap, jaşıra turgan insan menen dostuşun. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem: El muslim ahul muslim. Musulman musulmanın dostu. Musulman musulmanın bir tuğanı boluş gerek. La yazlimuh. Hiç kaçan zulüm kılbaş gerek. Kolu menen de, gözü menen de, teli menen de. Ve la yuslimuh. Korgosuz kaldırıp koybaş gerek. Daim korgop, saktap duruş gerek. Subhanallah. Oşan için İmam Şafii aytkan: Sadikun leyse yenfa' yevme bu's. Tüyşük uçurunda jardam ber albagan dost, doston göre. Qaribun min aduvin fil qiyas. Tüyşük uçurunda jardam ber albagan dost, al takır düşmandan ayırması yok insan. Dost al bardık yerde bardık nersege dayar bolgon insan dost. Tavus, Allah öz merimin alsın. Tavus tabi'in. Yaqif ma'a sadiq ve rafiq ile hala maradı. Bir dostu oğurup kaldı. Oğuruganda da töşökten turalbay oğurup kaldı. Oğurusu ulamdan ulam güçöyüp katılayıverdi. Ve istemarra'l marad. Al oğru uzara verdi. Uzara verdi. O şentip hatta ca'a mevsimul hac. Hac vaktisi gelip kaldı. Tavus hacga barış gerek bolçu. Bu sapar sözsüz türde hacga barış gerek bolçu. Anken al jılda hacga barıp daima en mıktı ibadat, en mıktı işlerde jasaçu. Fetarakal hac. Li ajli temrid sadiqi ve muvasati. O şol jılı al uğurup jatkan dosunun janında boluş üçün, anın kızmatın kılış üçün farz bolgon hacdı dağı toktotup dosunun janında kalıp kalgan. Men üçün en mıktı ibadat azır. Dosumdun janında bolup anın göңүлүн kötörüp aga kızmat kılуу. Subhanallah. Ebu Kalebe aytat: İza belagaka an akhik şey'in tekrah feltemis lehul uzr cuhdak.
Егер sizge досуңуздан siz жаман көргөн, жактырбаган нерсе маалымат келип калса, сөз түрү кечиргенге шашып туруң, ал кечирим сурабаса дагы. فإن لم تجد له عذرا, al geçirүүгө, geçirimge татыксыз болгон чакта деле өзүңүзчө лаалла ли ахи узран ла а'ламу. Менимче досумдун мен билбеген дагы бир себептери болсо керек деп өзүңүздү жубатың. من يبتغي الصديق بغير عيب سيبقى الدهر ليس له صديق. Kemçildiksiz дос издеген инсан ал өмүр бою өзү жалгыз өтөт. Достун кемчилдиги бар. Баарыбызда кемчилдик бар. Андыктан ошол кемчилдиги менен дос кылам десеңиз, анда сиз дос таба аласыз. Кайсыл көлүк мүдүрүлбөсүн, кайсыл курч кылыч мокобосун, бардык нерсенин кемчилдиги бар да. Андыктан достордун кемчилдиги болот. Сөзсүз түрдө кечиргенге, көз жумганга аракет кылың. Мына Maymun ibn Mahran, Allah öz merimini alsın, özünün dostuna kulli fi vecihi ma akrah. Mendegi en jaman nerseni betime aytqın dep dostuna aytты. Mendegi jaman münözdü dost betime aytqın. Fa inna ar-rajul la yansah akhah hatta yaqula lahu fi vecihi ma yakrah. Naam. Кейбір достор бар. Досында жағымсыз нерсе болып тұрса дағы көңіл ооруп калат деп айтпайды. Жоқ. Андай емес да. Сөз түрдө бетин айтып коюң. Сиз досуңуздун өзүнө айтың. Досуңуздун жамандыгын кимдир бирөөгө эмес, бетине айтың. Анткени ин лам якун мир'a safiya li sadiqi ma qimatu as-sadiq. Дос үчүн күзгү сыяктуу боло албаса, достуктун баркы каякта калды. Досуңуз сизди көрүп өзүндө кемчилдикти билип алсын. Дос үчүн күзгү сыяктуу дегени, сиз күзгү барып жасанып кеткениңизден кийин экинчи киши келип туруп өзүн гана көрөт. Сиздин кемчилдигиңизди эч качан көрбөйт. Күзгү кимдир бирөөнүн көрүнгөндөгү кемчилдигин эч качан айтпайт. Сиз ошондой болуң. Досуңуздун кемчилдигин өзүнө гана айтың, аны эч качан бирөөгө ташыбаң. Инна мен юхбирак ан айбик хува мухсин илейк. Кемчилдигиңизди бетиңизге айткан инсан ал эң мыкты сизге ийгилик каалаган инсан. Ва мен юнаббихук ала ахтаик хува тафаддал алейк. Субханаллах. Катаңызды, туура эмес ишиңизди сизге жеткирип, момундай кылып атасыз деген инсанга мыктысыз, куш келипсиз деп айтың. فكيف تقابله بالحنق والغضب؟ Эми карабайсызбы? Сиздин кийимиңизде мынол жерде чымчыктын кыгы турат. Мынол жерде момундай нерсе турат деп айткан инсанга о рахмат, чоң рахмат деп кагын кетип каласыз. А сиздин кемчилдигиңизди айткан инсанга рахмат деп айтышыңыз керек болчу, аны жаман көрбөстөн. Эми as-sahib wan-nisfu sahib. Bütün дос бар. Жарты дос бар. Сиздин досторуңуз кандай дээрден мурда? Сиз кимдир бирөөгө кандай доссуз? Бүтүн доссузбу? Толук. Же жарым жартылай эле доссузбу? Акылман, данышман Элмара ибнаху индаху асхаб каthira. Уулунун досторунун көптүгүн карап туруп, кагылайын уулум, олтурчу жаныма. Досторуң мынча көп. Булар менен эмне иш бүтүрөсүң? Бир аз досторуңду аз айтсаң болбойбу? Салмактуусун, салабаттуусун, насааттуусун, пайдалуусун гана дос кылбайсыңбы балам? Факале л-валад: "Я валиди, ни'мал асхаб." Ата, булар не деген бир окмуш достор? Булардан эмне кемчилдик издеп атасыз? Менин досторум да, деди. Atası ya bunay oğlum la a'taqid zalik. Жоқ, сен түшүнбөдүң.
ооба азыр жаштыкта жаштардын жүздөгөн миңдеген достору бар. Туура. Сиздин азыр Facebook'ta 5000 досуңуз бар. Instagram'da канча? Twitter'da канча? Одноклассник'та канча? Сиздин досторуңуз бар. Миллиондогон досторуңуз бар. Кимдир бирөөлөр дагы бирөөнүн интернет баракчасындагы досторунун катталгандарын көбүн көрүп туруп, анын шунчалык тарапташтары көппү деп соктанат. А бирок сиз үйүңүздө жаңжал чыкканда, ооруп атканда баары бирдей сизге дуа кылып, баары бирдей сизди колдоп коштодубу? Сизден кичине эле кемчилдик болсо жая турган досторуңуз ошол 3-төн 2си ошондойлор болуп чыгып калбасын. Достун да досу бар. Достор бар мектептеги. Достор бар институт, университеттеги. Достор бар тойдогу жана жумуштагы. Достор бар көчөдөгү. Достор бар акча, мансап, аял. Атасы баласына: "Оğlum, ana aiştu 70 sene, 70 yıl ömür sürdüm balam. Velem akhruc sebebi sahib ve nisfu sahib. Men ekele dostu tandadım. Mından başka dost taба албай koydum oğlum. Oşal eki dostun biri толук бүтүн дос, biri жарты дос. Men de ошол эле досум бар." Al-walad, balası: "Keyfe zak ya walad?" Ata, bu ne деген дос? Ал кандай, айтыңызчы? Атасы: "İza arata an ta'rif amaliyan balligh ash-sharta inna abi sarqa min qasr sultan sarra min az-zahab." Эгерде ушул эки достун айырмасын билгин келсе, анда акырын полицияга барып, арыз таштап, атам падышанын, президенттин үйүнөн, ишканасынан сол койгон чоң алтын урдады деп арыз жазып кой, мени каралаш үчүн. Сефе тара, жыйынтыгын көрөлү балам. Ишенмесең мына көрсөтөйүн. Анан досторуңду ылгаарсың балким. Фафал. Баласы атасы айткандай кылып арыз жазды. Көп өтпөй фажаал харс, полициялар келди. Qabida ala rajul. Ataсын кишендеп алып бара жатышты. Wa huwa fi at-tariq. Жолдо бара жатканда kullu man ra'ahu yatawara anhu. Бар. Көргөн инсан бары. Эмне болгон муну кишиге? Колуна кишен салынып. Көрмөк да. Кемчилик айып болсо ошондой болот да. Деп бары жабой качып атышты. Illa rajulan. Эки гана киши анын алдына басып келди. Бирөөсү: "Саал, лимаза тaqbidun ala hada ar-rajul?" Ey, токтогулачы. Эмнеге муну мынтип колун аркага алып кишин салып баратасыңар? Эмнеге? Полициялар: "Сарак, урдашыптыр. Болгондо дагы падышанын сарайынан урдашыптыр." Кал: "Худу hada al-mablagh. Худу, атруку." ثم التفت إليه وقال: "يا صديقي, هل قصرت معك?" Баягы досу: "Токтогула. Бошоткула. Досумду бошоткула. Канча урдаса, акчасын мен берейин. Бошоткула." Деди дагы досунун жанына келип туруп: "Сенин укугуң жөнүндө кемчилдик кетирген жайым барбы? Азыр мисалы жакшы эле кылдым да туурабы?" Деди дагы бурулуп кетип калды. Полициялар тектеген боюнча туруп, акчасын берген жок, жөнүн сунуштады деп акырын кайрадан алып бара жатса, экинчи досу тосуп чыкты дагы: "Limada qabithtum ala hada ar-rajul?" Бул кишини каяка алып баратасыңар? Бул эмне болгон? Эмнеге колунда кишен турат? Калу: "Сарак min qasr sultan." Уру падышанын сарайынан, болгондо дагы чоң суммадагы алтын. فقال الرجل: "ما سرق شيئا." Эй, полициялар, силер түшүнбөй калыпсыңар.
Бул киши уур эмес. Уур эмес. Уурдаган эмес. 100% кепилдик берип айтам. Жаңылып калыпсыңар. Бел анеллези саракт. Мен уурдаган болчумун. Мен бул эмес. Силерге барып жазылгандагы арыздагы инсан менмин. Силер адашып буну алып баратасыңар. Силер таза, ару, мыкты инсанды ууру деп доомат кылып атасыңар. Мен ууру. Кечирип коесуңар. Бошоткула. Анын ордуна менин колумду кишендегиле. Калу важаднаха фи бейти ва валадуха аблага алейхи. Андай эмес. Баласы өзү арыз жазып келбедиби? Ойго кой, ишенбейсиңер да. Мен алардын үйүнө алтынды мен ыргытып койгом, уурдап келип, доомат кылып, жөн эле сынаш үчүн. Менмин ууру негизи. Менмин. Субханаллах. Худуни ва турку. Бошоткула дагы мени кармагыла деди. Ошол учурда бошотту, полициялар дагы болгон окуянын төркүнүн түшүнүп отуруп калышты. Ошондо атасы уулуна: "Мына бул менин бүтүн досум. Анткени бул өзүн өмүрүн, өзүнүн денесин мага арнай алат. Бул бүтүн досум. А жанагы акча сунушта басып кеткен ал жарты досум. Андыктан уулум сенде бүтүн дос болсун, жарты эмес." Ал эми ошондой бүтүн досторго Аллах Тааланын айтар сөзү кыяматта. Аллах кыяматта: "Важабат махаббати лил мутахаббина фия." Менин разылыгымды табуу максатта достошкондорго менин сүйүүм, менин махаббатым, менин мээримим, кечиримим түшүп турат. Вал мутажалисина фия вал мутазавирина фия. Менин ыраачылыгымды табуу максатта бир жерде отурган досторго, менин ыраачылыгымды табуу максатта бири-бирин зыярат кылып, учурашып, катташкан досторго кечиримим, ырайымым, мээримим жана сүйүүм агып тамчылап жаап турат деди. Субханаллах, субханаллах. Пайгамбарыбыз айтты: "Ал мутахаббуна филлах якунуна яумал кияма фи зиллил арш, яума ла зилла илля зиллу. Ягбитухум ан-набиюн ваш-шухада." Аллах ыраазылык үчүн бу дүйнөдө достошкондор кыяматта Алланын аршынын көлөкөсүнөн башка бир да көлөкө болбогон күнү көлөкөлөшөт да Аллах бейиштен бир бөлмөлөрдү даярдап коет. Касыр сарайларды. Ичинен сыртынан ичи көрүнө турган. Пайгамбарлар да, шейиттер да ушунчалык суктанып, кайсыл пайгамбардыкы болду экен деп суктанышат. Аллах айтат: "Эч кандай пайгамбардыкы эмес, эч кандай шейиттердики эмес. Булар бул бөлмө аманат дүнүйөдө менин ыраазылыгым үчүн достошкон эки достун кирип рахаттанып эс ала турган бөлмөлөрү." Андыктан сүйүктүү бир туугандар, келгиле Алланын алдына барып эң мыкты орундан орун алайлы десек, анда келгиле мыкты достошойлу. Хасан аль-Басри: "Истаксиру мин ал-астиқа ал-муъминин." Bir rivayette "Istakthuru min al-astiqa al-awfiya." İzdешкен mu'min dostordu көбөйткүлө бул дүйнөдө. İzdешкен mu'min taqwa dostordu көбөйткүлө. Fa inna lahum shafa'a yawm al-qiyamah. Анткени алар кыяматта шафаат кылат. Сизде ошондой ахиреттик издешкен достор барбы? İzdешкен деген сөздү түшүндүрүп берем. Караң, Аллах Таала бир досту бейишке киргизди. Бирок ал кирер менен: "Я Раб, мен өзүмдүн досумду бейиштин ичинен таппай атам." Аллах бейиштин ичинен ага тозокту көрсөттү, бирок досу тозокто экен. "Эй жараткан Раббим, мен муну бейишке киргизиш үчүн достошконмун. Бейишке киргизишим керек болчу. Менин таасирим өтпөй калганбы? Же менден да башка жаман таасирдүү досторунун таасири өтүп кеттиби? Айтор ал тозокто экен, я Раб. Сен
Аны мага жакын кыласың, анткени аманат дүниеде сенин ыраазылыгың үчүн достошкомун деген сөзүнөн Allah анда досуңду бейишке киргизип берем деп киргизип берет. Кагылайындар. Бул дүйнөдө ахиретте сизди издей турган, бейиштин ичинен издеп таба турган инсанды дос кылың. Ошон үчүн ислам алымы өзүнүн сабагынын аягында ихвани фил ислам, астиqai фил ислам, исламдагы менин эң мыкты аруу досторум, эң мыкты аруу досторум, мен ишенген, мен сөйөнгөн, мен дуа кылган билгизбей чыныгы досторум, силерден бир сураныч. Чындап айтарым, кагылайын, менин сабагымды угуп, дайым угам деп аракет кылып жүргөндөр. Баарыңарды мен дос туттум. Силерден бир эле сураныч. Эгер бейишке кирип калсаңар, мени көрбөй калсаңар, ал устаз болчу. Колун кармап учураша албасак дагы достоштук эле деп бейиштен мени издеп койгула. Мени көрбөй, мени таппай калсаңар, Аллах Тааладан суранып, ошол досубуз, ошол инсан кириш керек деп мени жоктоп койгула. Дуаңардын кычыгына, бир бурчуна мени кошконду унутпагыла. Мен силерди дос туттум. Мен эми силерге дос болууга татыктуумунбу? Айткылачы. Туткан розоңуздарда Аллах Таала кемчиликсиз кабыл кылсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.